ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Biz Naba Suresi'nin tafsirin okup жатқанбыз. Мына ушул сүрөдөн келип жеткен аят: Estaizu billah, inna lil muttaqina mafaza. Шындыгында таква адамдардын ийгилик жайы бейиш. Буга чейинки аяттарда Аллах Таала адам баласына берилген немат жакшылыктарды, асман жерди жана инсан баласына берилген уйку, түн, күндүз, мунун барысы инсан баласына берилген немат жакшылыктар экендигин, инсандын табияты бул нерселерди Аллах жараткандыгын, бул нерселердин барысы Аллахка баш ийерин, бул нерселердин барысынын Раббиси Аллах экенин мына баяндап өткөндөн кийин, жана ошондой эле жаман адамдардын барар жери тозок экендигин, жана тозоктогу түрдүүчө боло турган азаптарды, жана тозокто от менен эле эмес, ошол ысык суук менен дагы азап болорун Аллах Таала буга чейинки аяттарда өз пенделерин эскертти. Кур'ан-ы Карим бир мужиза, бир китеп. Тең, ар бир нерсени тең карап, тең баяндап кетет. Буга чейин жаман адамдардын барар жери тозок экендиги, тозок тууралуу баяндаса, эми кийинки аяттарда таква адамдардын барар жери бейиш, жана бейиштин сыпаты, бейиштеги ырахат, жыргалчылыктардын сыпаттары тууралуу баяндап өтөт. Инна лил муттақина мафаза. Чындыгында таква адамдардын ийгилик жайы бейиш. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бир нече аяттарда Аллахтын азабынан коркууну, жана өзүнөн коркууну, жана кыямат күндөн коркууну, жана тозок отунан коркууну бизге баяндап берген. Эми таквалуулук деген нерсе бул мусулмандардын негизги ийгиликке жеткире турган нерсе, бул таквалуулук. Инсан таква болсо, бул дүйнөдө дагы жана акыретте дагы жакшылыкка жетет. Бул үчүн биз таква болуу үчүн биз окушубуз керек. Аят хадистерди окуп үйрөнүүбүз керек. Мына ушул Наба сүрөсүнү жана башка сүрөлөрдү окуп үйрөнүүдөн максат мына ушул аяттардын маани маңызын түшүнүп, тафсирин окуп үйрөнүп таква болуу. Мындан башка максат жок. Ошол эң негизги максатыбыз мына ушул амал кылып таква болуу, Аллах Тааладан коркуу. Эми таквалуулук дегенде алымдар бир нече аныктамаларды беришкен. Эң негизгилердин бири бул Аллах буйрган буйруктарды аткаруу, жана Аллах тыйган нерселерден тыйылуу. Мына ушул таквалуулук деп айтылынат кээ бир алымдардын ошол сөзүнө көрө. Эми Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде «Ваттакуллаха лааллакум туфлихун». Аллах Тааладан коркула, балким ийгиликке жетерсиңер дейт. Аллах Тааладан коркуу бул инсандын ийгиликке жетүүсүнө себеп экен. Жана «Ваттакуннар» дейт Аллах. Тозок отунан коркула дейт. Жана ошондой эле «Ваттаку яумен туржауна фихи илаллах». Жана ага кайта турган күндөн, кыямат күнүнөн коркула дейт. Эми инсан Аллах Тааладан корксун, инсан кыямат күнүнөн корксун, тозок отунан корксун. Мына ушул коркуулардын барысы бир эле маанини билдирет. Аллах буйрган буйруктарды аткаруу, жана Аллах тыйган нерселерден тыйылып, Аллах арам кылган нерселерден алыс болуу. Эми инсан
таква боло турган болсо ийгиликке жетет экен, жеңишке жетет экен. Мына бул таква адамдардын жеңишке жетүүсү мекенде дагы жеңишке жетип атат. Ошол бул дүйнөнү бүтүп бейишке кирген кезде бейиш ошол таква инсандын чыныгы мекени болот. Ошол мекенде дагы ийгиликке жетип жатат, жана күндө дагы. Ошол бейишке кирген күндө, заманда дагы таква инсан ийгиликке, жеңишке жетип жатат. Мына ошондуктан таква инсандын акыр акыбети бейиш болот. Жаман инсандын акыр акыбети тозок болот. Ар бир инсандын акыр акыбети бейиш менен бүтөт, же тозок менен бүтөт. Эми Имам Ахмад рахимахулладан качан бир рахат жыргалчылыкка жетебиз деп сурашканда, качан бейишке кирип, бейишке кадам таштап, бейишке кирип алмайынча инсан рахат жыргалчылыкка жетпейт. Инсан бул жашоого келет экен, ал машакат үстүндө болот. Бир машакат бүтсө, экинчи бир машакат баштала берет. Дүйнөнүн жыргалчылыгы, дүйнөнүн рахаты бул убактылуу жана кемчилдиктүү. Мына ошондуктан инсан таква болуп бейишке кире турган болсо, бейиштеги рахат жыргалчылыктардын барысы түбөлүктүү жана толук жана түгөнгүс. Андан кийин Аллах Таала таква инсандарга берилүүчү сыйлык белектерди мына баяндайт. Хадайq ва а'наба. Эми таква инсандарга бериле турган мына сыйлыктар, алар бак бостондордо болот дейт. Жана ошондой эле жүзүмдөр бар дейт. Эми ошол бейиште, таква адамдар кире турган, мекен тута турган бейиште бак бостондор бар дейт. Ал бак бостондор ушундай бир тыгыз жайгашкан бактар, жана ошондой эле түрдүү бактар, жана ошондой эле дарактары өтө чоң, жана түрдүү бактар, түрдүү дарактар, жана ва а'наба, жана жүзүмдөр бар дейт. Инсан бул жашоодо дагы бир бакка кире турган болсо, ошол жерде эс алат, өзүн жакшы сезет. Мына ошондуктан инсанга бериле турган, бейиште бериле турган чоң сыйлыктардын бири бул бактар экен, бак бостондор экен. Тыгыз жайгашкан, дарактары чоң болгон бак бостондор. Жана ошондой эле жүзүмдөр дейт. Жүзүм бул жерде өзүнчө бир айтылынып кетти, жүзүмдөр деп. Таква инсандарга даярдап коюлган экен жүзүмдөр. Эми жүзүм бул ошол мөмө жемиштердин ичинен эң шарапаттуусу болот. Эң шарапаттуусу болгондугу үчүн, мөмө жемиштердин эң коозу болгондугу үчүн дагы Аллах Таала ва а'наба деди, жүзүмдөр бар деди. Мындайча айтканда жүзүм бактар бар, жүзүмдөр бар деген. Ва каваиба атраба. Ал жерде бир жаштагы көкөрөгү тикчейген кыздар бар дейт. Каваиб бул ошол оюлуп турган нерсеге айтылат. Ошол көкөрөгү чыгып, тикчейип, жана бир жашта болгон кыздар бар дейт. Эми аял кишинин дагы мына сулуулугу көкөрөгүндө болот. Аллах Таала көкөрөгү сулуу, аябай сулуу мына ушундай кыздарды, таза мына ушул кыздарды, бир жаштагы кыздарды таква адамдар үчүн даярдап койду дейт. Эми атраба дегени бир жаштагы кыздар. Бул жашоодогу кыздарда эмес, бул жашоодогу аялдарда эмес. Бул жашоодо кээ бир аялдардын жашы мына 30 жашта болот, 50 жашта болот. Эми жаңы төрөлгөнү болот, 5 жашта, 6 жаштагы болот. Эми таква адамдар үчүн бериле турган сыйлык, бериле турган ошол аларга бериле турган сыйлык катары, белек катары бериле турган ошол кыздар бир жашта болот экен. Эми ал жерде эч кимден нааразы болбойт. Мисалы үчүн бул жашоодо бир 4 балаң боло турган болсо, 4 балаңа бир белек алып келе турган болсоң, бирөөсүнө кичине башкачарагын алып кое турган болсоң, ошол 4 бала тең бири-бирине нааразы болот. Эмне үчүн ага тигиндейди алып бердиң, мага мындайды алып келдиң деп. Эми ошол бейиште дагы адамдардын арасында мындай нерсе болбойт. Тигиге 30 жаштагын берип койдуң, сага не буга не 20 жаштагын берип койдуң деген нерсе болбойт. Ал жерде ошол кыздардын жашы дагы бейиш элине берилген убакытта бир жаштагы кыздар тартууланат экен. Бир жаштагы кыздар. Ошондуктан эч кандай ал жерде бирөө-бирөөдөн капа болду деген нерсе болбойт экен.
Ва кәсән дихақа. Ал жерде кеселер толған, мындай мөлмілдеп толып тұрған кеселерде шараптар бар дейді. Эми кейбір тафсир алымдары рахиқ деген içimlik бар дейді, шарап бар дейді, ошол кеселерде толтырылып, бейіш еліне тақуа адамдарға беріледі дейді. Ва кәсән дихақа. Эми бұл турарақ пикир. Ва кәсән дихақа, ошол кеселердегі толтырылған içimliктер бұл шараптар дейді. Эми бұл дүйнөнүн шарабы адамды жинди кылат, ичип алса. Бұл дүйнөнүн шарабы адамды акылынан кетирет. Эми тиги дүйнөдөгү шарап, бұл içimliктер адамды акылын кетирбейт, адамды жинди кылбайт. Ал жерде инсан тиги дүйнөнүн ошол бейиштин шарабын ичкен кезде инсан рахаттанат, өзгөчө бир пайдаларды алат. Эми мына Аллах Таала Куранда Мухаммад сүрөсүнүн 15 аятында анхарун мин маин гайри асин, ал жерде дамы жыты түсү өзгөрбөгөн суулар бар дейт. Дарыялар бар дейт. Ушул дамы жыты өзгөрбөгөн суулар дарыя болуп агат дейт. Ва анхарун мин ма. Бир дарыя суулар бар, дамы жыты түсү өзгөрбөгөн. Эми бул жашоонун сууларына бир салыштырып көрүңүз. Эгерде бул жашоодогу суулар дамы жыты түсү өзгөрүп калса, эч ким пайдаланбайт аны. Ичпейт. Анхарун мин маин гайри асин, ва анхарун мин лабан лам ятагайяр таъму. Жана дария болгон сүт дарыялары бар дейт. Сүт дарыялары бар дейт. Дамы өзгөрбөгөн сүт дарыялары бар дейт. Бул жашоодогу сүттү караңыз эми. Бир күн, 2 күн сактай аласың муздаткычта, андан кийин ошол сүт дамы өзгөрүп бузулуп кетет. Ва анхарун мин хамрин лаззатил лишарибин. Ал жерде шараптан болгон дарыялар бар дейт. Иче турган адам лаззаттанып иче турган, жыргап, рахаттанып иче турган шараптар бар дейт. Дарыя болуп аккан шараптар бар дейт. Ва анхарун мин асалин мусаффа. Жана балдан болгон дарыялар бар дейт. Бал дарыялары бар дейт. Өтө таза, пакиза, таза болгон балдар бар дейт. Эми бул дүйнөнүн рахат жыргалчылыгыны, акырет рахат жыргалчылыгына салыштыра турган болсок, бул дүйнөдөгү рахат жыргалчылыктардын баарысы убактылуу, түгөп калат, өзгөрүп кетет, бузулуп кетет. Инсан бул дүйнөнүн жыргалчылыгында түбөлүк боло албайт. Баары бир кемчиликтүү. Инсан бул жашоодо канчалык кубанбасын, сүйүнбөсүн, баары бир анын ошол бул дүйнөдөгү жыргалчылыгын, кубанычын бир кайгы капа коштоп жүрөт. Ошондуктан бул дүйнөдө инсан толук жыргап, рахаттанып кете албайт. Ал эми акыретте инсан толук ошол рахат жыргалчылыктарга жетет, толук неиматтарга жетет. Мына ошондуктан акырет үчүн таква болуп аракет кылуубуз керек экен. Эми ошол бейиште таква адамдар, бейиш эли ла ясмауна фиха лагван ва ла киззаба. Бекер, пайдасыз сөздөрдү жана жалган сөздөрдү угушпайт дейт. Канча бекер, пайдасыз сөздөрдү сүйлөйбүз бул жашоодо. Канча жалган сөздөрдү угабыз бул жашоодо. Канча жалган сөздөр адамдар бири-бирине айтат, бири-бирине алдашат бул жашоодо. Дүйнөдө адамдар. Бейиште инсан жалган сөздү укпайт. Жана адамдар жалган сөз сүйлөбөйт. Жана ал жерде Аллах Таала алардын көкүрөгүндөгү бири-бирине болгон жек көрүүнү, жаман көрүү деген нерсени алып таштайт. Эми бул жашоодо эле инсан бирөөдөн бир жаманды көрө турган болсо, жүрөгүндө кек сактап жашайт. Шашпай тур де, бир күн сени дагы мына ушундай сөзүмдү айтып аламын, же бир өчүмдү алып аламын деп. Бейиште андай нерсе жок. Адамдар дайыма бири-бирине күлүп карайт. Жүздөрү жарып, мындайча жүздөрү жаркырап, сүйүнүч менен бири-бирине карашат. Бул дүйнөдөгүдөй жашоо болбойт. Ал жерде пайдасыз, бекер, эч кимге кереги жок биз сөздөрдү укпайт. Жана жалганды угушпайт. Азыр адамдар канчасы жалган сүйлөйт, канчасынын жүрөгү жалганга толгон. Аллах өзү сактасын, жалган албетте бул жаман иштерден, жаман күнөөлөрдөн. Мына ошондуктан бейиште жалган сөз укпайт экен инсан баласы. Жалган сүйлөбөйт экен инсан баласы. Пайдалуу гана сөздөрдү сүйлөйт экен. Вала киззаба жазаан мин раббика атаан хисаба. Мына ушул сыйлыктардын баарысы Раббиң тарабынан берилген белек сыйлыктар дейт. Мына бактар, жана жүзүмдөр, жана ошондой эле толтурулган идиштердеги
içimdiktер, шараптар, мына ушулар барысы Раббиң тарабынан берилген белек сыйлыктар дейт. Хисабан барысына жетиштүү дейт. Мындайча айтканда, өтө жетиштүү. Мисал үчүн бир инсан бейиште бир идиште суу иче турган болсо, ага бирөө сурап келбейт, бирөө-бирөөгө муктаж эмес. Ал жерде барысы толук неиматтарды ошол жерде алып, рахаттанып жашашат экен. Кал Аллах азза ва жалла. Анан Аллахтын бере турган матасы, сыйлыгы бул жөнөкөй нерсе эмес. Биз бул үчүн аракет кылуубуз керек. Аллах Таала бере турган сыйлык, белектер бул толук бейиште толук сыйлыктар берилет, белектер берилет, сыйлыктар берилет. Мына Аллах Таала кийинки аятта эми: "Раббис самавати вал арди ва ма байнахума ар-рахман ла ямликуна минху хитаба." Асмандар жана жерди, жана асман менен жердин ортосундагылардын баарысын жараткан Аллах Таала ошол Раббиси райымдуу дейт. Асмандардын жана жердин жана ана экөөнүн ортосундагы нерселердин Раббиси райымдуу дейт. Аллах Таала райымдуу экен. Райымдуу экен. Аллах Таала 7 кабат асмандын Раббиси жана 7 кабат жердин Раббиси. Мына бул нерселер сүннөттө айтылган. Жана асман менен жердин ортосундагылардын Раббиси. Асман менен жердин ортосунда эмне бар? Мына булуттар бар, планеталар бар, биз билбеген аламдар бар. Мына ушулардын баарысынын Раббиси Аллах. Эми ошол асмандар жана жер жана алардын ортосундагы ошол Рабби райымдуу экен. Асмандардын жана жердин жана алардын ортосундагы нерселердин Раббиси Аллах райымдуу зат экен. Ла ямликуна минху хитаба. Эми Аллах Тааланын Рабби сыпатыны эч ким жокко чыгарбайт. Аллахтын таухид рубубиясыны, асмандар жана жерди Аллах жараткандыгын эч ким жокко чыгара албайт. Бир гана фитраты бузулган адам гана жокко чыгарышы мүмкүн. Бул мисалы үчүн атеисттер деп коебуз. Ал эми фитраты саламат адам асмандар менен жерди ким жараткан десең, Аллах деп жооп берет. Капырлар дагы жокко чыгарбайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын заманында болгон Мекке мушриктери дагы "Вала ин саалтахум ман халаqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah" О Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Ошол Мекке мушриктеринен асман менен жерди ким жараткан десең, алар экиленбестен туруп Аллах деп жооп беришет дейт. Мына ошондуктан Аллахтын таухид рубубиясы, бул нерсени, бул Аллахтын рубубиятын капыр дагы, мусулман дагы эч ким жокко чыгара албайт. Асман менен жерди ким жараткан десең, ар бир инсан Аллах деп жооп берет. Эми ошол Мекке мушриктери таухид рубубияга ыйман келтиришти. Таухид рубубияга болгон ыймандары аларды исламга алып кире албады. Алар ишенишет эле, асман жерди ким жараткан десең, Аллах деп жооп беришет эле. Бирок ошол таухид рубубия менен алар исламга кире албады. Аларды ибадатта ширк келтиргендиктери үчүн Аллах Таала аларды мушрик деп атады. Ошондуктан инсан таухид рубубия менен эле бейишке кирүүсү мүмкүн эмес. Качан ошол инсан таухид улухия менен Аллахты ибадатта жалгыз деп, бардык ибадаттарын Аллахка арнап, амал кылып барганда гана таухиддин мына ушул түрү тастыкталганда гана бейишке кирет экен. Мына ошол кыямат күнү ла ямликуна минху хитаба. Эч ким, адамдардан эч ким сүйлөөгө кадыр болбой калат экен. Эч ким сүйлөй албайт экен. Кыямат күнү эч ким сүйлөй албайт экен. Бир гана Аллахтын ызны, рухсаты менен гана сүйлөйт экен. Кыямат күнү инсан Аллахтын рухсаты менен гана сүйлөйт экен. Болбосо ошол кыямат күнү Адам алейхиссаламдан тартып кыяматка чейинки адамдар жыйналат. Мисалы үчүн бул дүйнөдө bir 50-60 адам эле жыйналып калса, бирөөсү кыйкырган, бирөөсү ичинен сүйлөгөн, бирөөсү акырын сүйлөгөн, бирөөсү ар кандай базарга эле кирип көн. Адамдар эмне? Ар ким каалагандай сүйлөгөн. Эми кыямат күнү барган кезде инсан, бардык инсан баласы Аллахтын ызны, рухсаты менен гана сүйлөйт экен. Яума якумур руху вал малаикату саффа. Ошол кыямат күнү Жебрейил алейхиссалам турат экен. Кыямат күнү. Жана периштелер сап-сап абалда турушат экен.
Жебрейил алейхиссалам жана периштелер сап тарткан абалда турат экен. Мына кыямат болгон кезде периштелер дүйнө асманындагы биринчи асмандагы периштелер ошол дүйнө асманындагы периштелер түшүп келет экен. Түшүп келип бүт махлуктарды ороп алышат экен. Андан кийин экинчи асмандагы периштелер түшүп келет экен. Андан кийин үчүнчү асмандагы периштелер түшүп келет экен. Андан кийин 4-чү, 5-чи асмандагы периштелер түшүп келет экен кыямат күнү сап тарткан абалда. Ла ятакалламуна илля ман азина лаху ар-рахман ва кала саваба. Эми эч ким Рахмандан рухсатсыз сүйлөй албайт экен. Сүйлөсө дагы туура сөздү сүйлөйт экен. Инсанда ыктыярдуулук деген нерсе бар бул жашоодо. Каалаган инсан, кээ бир инсандар кааласа туура сүйлөйт, кааласа жалган сүйлөйт. Ошол кыямат күнү инсан эч качан жалган айта албайт экен. Мана вахашаатил асвату лир-рахмани фала тасмау илля хамса. Жанагы кыямат күнү bir чакыруучу чакырып адамдарды bir майданга, эсеп майданына чакырган убакытта бир гана bir кыйкырык үндү укпай калат экен. Бардыгы ошол махшар майданына кетип жаткан кезде фала тасмау илля хамса, шуураган адамдар бири-бирине шуурап сүйлөгөндү гана уга алат экен. Мындайча айтканда адамдар бири-бири менен шуурашып гана сүйлөшүп калат экен. Кыйкырган үндөр жок болуп кетет экен. Кыямат күнү мына Рахмандын улуулугу, Аллах Тааланын улуулугу, мына кыяматтын өтө бир улуу бир күн экендиги мына белгиси адамдар тозок бейиш келип турган убакытта мына кыйкыра албай калат экен адам баласы. Бир гана бири-бирине шуурап сүйлөп калышат экен. Илля ман азина лаху ар-рахман. Мына Аллах Таала рухсат берген гана, Рахман рухсат берген гана адам сүйлөйт экен. Сүйлөсө дагы ал туура сүйлөйт экен. وذلك بالشفاعة. Hem Allah Taala özü ruhsat bergen adamga gana, razı bolgan adamga gana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat kılat, jana şefaat bolot. Allah kimge razı? Kimden amalına razı? Mına ошол adamga gana Allah Taala'nın ızını ruhsatı menen gana ошол şefaat kılışat eken. Zalikel yevmul hak. Mına ошол kıyamat günü hakikat bolot ошол kıyamat günü. Bir gün kele ошол nerse işke aşat, hakikat menen жалган ajrayt. Mına ошол gün hakikat, ошол күнү бирөөнүн малы мүлкү, бирөөнүн бала чакасы жардам бербейт. İlla men atallah bi qalbin salim. Bir gana taza жүрөк менен келген болсо, таухид жүрөгү менен келген болсо, ширк аралашпаган жүрөк менен келген болсо, чыныгы калыс Аллах үчүн амал кылган жүрөк менен келген болсо гана ошол пайда берет дейт. Фамен шааттахада ила раббихи мааба. Эми ким кааласа Раббисине кайтып барууда салих амалдарга бекем болсун дейт. Салих амалдар менен жакшы амалдарды бекем кырмап, Раббисине кайта барарында ошол салих амалдарга бекем болсун. Эми Аллах разы боло турган амалдарга бекем болсун. Мына ошондо Аллах андан разы болот, алар да Аллахтан разы болушат. Мына радияллаху анху раду ан. Сахабалардан Аллах разы болду, сахабалар да Аллахтан разы болушту. Лимен ша минкум ан ястақим. Силерден ким кааласа туура жолдо болсун. Ва ма ташауна илля ан яша Аллаху раббул аламин. Силердин каалаганыңар болбойт дейт. Аллахтын каалаганы гана болот дейт. Эми инсандын каалоосу дагы Аллахтын каалоосуна байланган. Эми бул жашоодо инсанда каалоо деген нерсе бар. Эми инсан кааласа өзүнүн каалаганы менен каалаган ишин жасайт. Бирок ошол каалоосу дагы Аллахтын каалоосуна байланган. Аллах кааласа гана инсан Аллах каалаганы болот. Аллах каалабаса эч бир нерсе болбойт. Мына ошондуктан мен азатмын. Мен өзүм билгендей жашаймын, өзүм билгендей кыламын, өзүм каалагандай айтамын, өзүм каалагандай сүйлөймүн деген болбойт. Инсан Аллах каалаган нерсени жасаш керек. Аллах разы боло турган нерсени жасоосу керек. Мына ошондуктан мен каалагандай жашайм, кааласам күйөөгө чыгам, кааласам чыкпайм, кааласам үйлөнөм, кааласам үйлөнбөйм дегендер бар. Бул болбойт. Кааласам турмушка чыкпайм мен, каалаганымдай жашайм деген. Бул нерсе болбойт. Андай укук
insan balasına berilgen emес. İnsanның қалоосу бар. Бирок ошол қалоосу дагы Аллахтың қалоосуна байланган, Аллах каалаган нерсе гана болот. Инна анзарнакум азабан қариба. Biz силерди жакынкы азаптан эскертебиz дейт. Миллион бул дүйнөнүн мисал үчүн бул дүйнөнүн бүтүүсүнө миллион жыл болсун. Болжол менен айтканда. Бары бир бүтөт го. Бары бир азап жакын экен. Бары бир бул дүйнөнүн бүтүүсү жакын экен. Бул дүйнөнүн бүтүүсүнө миллиард жыл калган болсун. Миллион жыл калган болсун. Бары бир бүтөт бир күн. Ошол миллион жыл болсо дагы, миллиард жыл болсо дагы, бары бир ошол бул дүйнөнүн бүтүүсү жакын экен. Аллах уада кылган азап жакын экен. Бул кыямат күнү эми инсан бул дүйнөдө миллион жыл калсын. Бары бир Аллах эскерткен азап жакын экен. Кааннахум яума яраунха лам ялбасу илля ашиятан ав духаха. Кыямат күнү адам баласы барган кезде бул жашоодо эстейт экен да, бул жашоодо жашап өткөндүгүн эстейт экен. Мына биз азыр 60 жыл же 70 жыл жашасак керек. Аллаху алам, өтө ашып кетсе же 100 жыл жашарбыз. Аллах өзү ар кимди канча жашасын жакшы билет. Инсан баласы ошол кыямат күнү барган кезде кааннахум яума яраунха лам ялбасу илля ашиятан ав духаха. Абетке чейин, мындайча айтканда түшкө чейин болгондой же бир күн болгондой болот экен бул жашоодо. Бул жашоодо жашаганы бир күн түшкө чейин же бир күн жашагандай, бир күн эрте менен кечке чейин жашагандай болот экен. Аллах Таала мына ошол кыямат азабынан, келе турган азаптан бизди эскертти. Инсан менен ошол азап, Аллах Таала эскерткен азаптын ортосундагы аралык өлүм. Инсан өлсө башталат баары нерсе. Бирок инсан качан өлүп калат? Качан жаны үзүлөт? Муну инсан баласы билбейт. Балким инсан кечкиртирсе таң аттырбай калышы мүмкүн. Таң аттырса кечкиртирбей калышы мүмкүн. Кечкиртирсе таңга жетпей калышы мүмкүн. Таң аттырса кечке жетпей калышы мүмкүн. Инсан качан өлүшүнү билбейт. Эгер инсан өлсө эле, анын акырети башталды. Яума янзурул мар'у ма каддамат ядах. Мына инсан ошол күнү ар бир инсан, кыямат күнү ар бир инсан дүйнөдө жасаган амалдарын көрөт дейт. Периштелер мына жазып койгон. Периштелердин жазып койгондугу жетпеген болсо, жетпей турган болсо, инсандын не? Анын өзүнүн дене мүчөлөрү күбөлүк берет. Дене мүчөлөрү, колу, буттары сүйлөп берет кыямат күнү. Мына Аллах Таала Кур'анда айтат: "Икра китабака кафа би нафсика ал-yawma alayka hisaba." Hasiba. Икра китабака кафа би нафсика al-yawma alayka hasiba. Оку китебиңди дейт. Мына ушул күнү сага мына ушул эсеп, мына ушул өзү жетиштүү дейт. Китебиңди окуганың өзү жетиштүү дейт. Инсанга китеби берилген убакытта китебинде ошол амал дептери, мындайча айтканда, амал китеби жазылган китеби колуна берилген убакытта бул дүйнөдө эмне иш кылгандыгы баарысы икирчикирине чейин, майда чүйдөсүнө чейин жазылган болот. Мына ушул китебин окуганы кыямат күнү ошол инсандын эсеби үчүн эле жетиштүү болот. Икра китабака дейт. Өзүң амалдарды кандай жасадың, кандай жашадың, же кандай жашадың, амалдарды кандай кылдың, эмне амал жасадың, жакшы жаман амалдарын баарысын инсан өзүнүн китебинде көрөт. Амалдары жазылган китебинде көрөт. Мына ошондуктан инсан колуна китеби берилген убакытта ошол капырлар жана Аллах Тааладан алыстап кеткен инсандар, Аллахка күнөөкөр болгон пенделер, я лайтани кунту тураба деп берет экен. Капыр инсан кане эми топурак болуп кетсем дейт экен. Кане эми ушул айвандарга окшоп топурак болуп кетсем экен дейт. Аллах Таала бүткүл бардык айвандарды тирилтирип, мисалы үчүн мына хадисте келет, мүйүздүү кочкор, мүйүзсүз кочкор сүзүп койгондугу үчүн Аллах Таала мүйүздүү кочкордон мүйүзсүз кочкордун акысын алып берет. Анан аларды куни турап, топурак болуп кеткиле дейт. Алар топурак болуп кетет. Капырлардын көз алдында. Мына ушул нерсени 3 мааниде түшүнсөк болот. Кане эми топурак болуп кетсек деген ушул сөздүн маанисин 3 мааниде түшүнсөк болот. Биринчиси,
Капырлар я лайтани кунту турабан фалам ухлақ. Қане эми топырақ болып кетсем дегені, қане эми жаралбасам, жаралбағанымда. Анткени инсан эмнеден жаратылған? Топырақтан жаратылған. Қане эми топырақ эле болып қалсам эле, мындай топырақ эле болып қалсам, жаралбағанымда дейт экен. Экинчиси я лайтани кунту турабан фалам убаъс. Қане эми топырақ болып кетсем, мындайча айтканда, тирилбегенимде дейт экен. Şu kabırlardan çıkpağanımda, kabırda jata bергенimде, kabırdan çıkpağanımda деп өкүнөт экен. Üçüncü manisi, нол кыямат күнү айвандарды топырақ болып кетип жаткандыгын көрүп, бүткүл айвандарды топырақ болып кетип жаткандыгын көрүп, Аллах Таала алардын ортосунда өкүм кылгандан кийин, айвандардын ортосунда өкүм кылгандан кийин алар топуракка айландырып жиберет. Ошондо куни турабан дейт аларды. Топурак болуп кеткиле дейт. Ошондо капырлар айвандарды көрүп, кане биз дагы ушул айвандар сыяктуу топурак болуп кеткенибизде деп арзу кыялын кылышат экен. Бирок өлүм деген нерсе болбойт. Өлүм жок эми. Инсан тозокко киргенден кийин түбөлүк жашайт, инсан бейишке киргенден кийин түбөлүк жашайт. Мына ошондуктан алардын бул өкүнүчү, капырлардын бул өкүнүчү кыямат күнү бир тиынга арзыбай калат. Мына ушул кыскасы сура Наба сүрөсүнүн тафсири. Аллах Таала барыбызга билбегенибизди билдирсин, билген нерселерин амал кылган пенделерден кылсын, билип билбей жасап койгон күнөө иштерибизди Аллах Таала өзү кечирсин. Аллаху алам ва саллаллаху ала Мухаммадин ва ала алейхи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.